3 жыл Израильде эчтеке чыгара алган жок. Калганы бар спискада жок адамдар алынып калган экен. Коррупция жоюлбай, бизде коррупция күчөп атат, аябай күчөп атат. Жогорку кеңештин эмне жумушу бар биздин жерибизде билбейм. Бакасов Азамат дегенге берип койушту. Ал деген баягы мурунку ОПГ черный. Жок, байке. Айыл өкмөтү неправильно решение чыгарып берип атат. 10-20 жыл турган бар эмедечи. Анан ал жылдын убагында мисалы бирөө деген каза болуп кетти, бирөө выехаш болуп кетти. Abi algada kalkosum ölçülerinde olsa ölçüme yer vermeyin. Мына ошол жерде отурган могул кишилер баары ушул жакта иштейди элек. Балдары военный учетко тура албайт. Паспорт ала албайт. Болбосо салып баштайлы ушундай. Мейли түртүрүп салсын биздикин. Ошол астыңкы очередной турган балдарыбыз 4 баласы менен 5 баласы менен жүрүшөт. Bu sportçular men açıkam. Биз почти 1 жыл отурганбыз, бул боюнча списокто такта берет деп. Siz öküz spesakta turabız. Siz yer aldınız. Men alayım. Siz yer aldınız da bana koydunuz. Ошондо мен ал деп жаздым. Саламатсыздарбы жалпы достор. Бизге Ысыкатар районуна караштуу Новополовка айылынын айыл аймагынын тургундары кайрылган. Анда алар бир канча жыл мурда жер алуу үчүн кезекке турган, бирок азыркы учурда ушул жер ала албай атышканына нааразы болуп бизге кайрылган. Мынакей ушул артыбызда турган мынакей 10 гектар 97-жылдан бери ушул населенный пункт болмок. Мынакей продолжение Жанаева. Ошондон бери эле келатат бул. Бир да айыл өкмөттө иштеткен жок, муну эч ким иштеткен жок ошо жаткан бойдон. 3 жыл Израилден келип иштетишкен ушул жерде бирдеме чыгарабыз деп. Андан мурун келген. 3 жыл Израилде эчтеке чыгара алган жок. Анан эми осы аукционго коюп бул 10 гектарды себилсин деп ушундай бул эме чыгарышат айыл өкмөттөр. Эми канча биздин канча балабыз канча жылдан бери ошондой эсептесек 97-жылдан бери по жанагы эме боюнча деп атпайбы? Очередной деп. Очередной боюнча биздин балдар жер алган эмес. Ошол астыңкы очередной турган балдарыбыз 4 баласы менен 5 баласы менен жүрүшөт, квартиралап. Вообще жер участок алып бир үй салайын деген балдарыбыз. А мындай болсо ошо без очереди эле ала берген кишилер андан көп. Ошо азыр айтып атпайбы, коррупция жоюлуп атат, коррупция жоюлуп атат деп. Коррупция жоюлбай, бизде коррупция күчөп атат, аябай күчөп атат. Аябай күчөп атат демелечи, депутаттарга барсаң алар деле эчтеке дей албайт. Биздики мына ушундай айтылганда деп. Анан кийин самый главный мынакей ушул ийленсинчи ушул жерге. Мына коррупция тетиги жерге 50 сотукту Бакасов Азамат дегенге берип коюшту. Ал деген баягы мурунку ОПГ черный. Жөн эле турат ошол 50 сотук. Мен баягы собрание болгондо айтып чыккан болчумун. 50 сотукту 5 сотуктан деп атат азыр. 10 балага бөлүп бергиле, баягы астында жүргөн жанагы 4 баласы, 5 баласы менен заявление жаздык. Киргиздик айыл өкмөтүнө. Без ответа. Канча жолу бардык биз. Ответ жооп бербейсиңер. Ошол жерде 50 сотук жөн эле турат. Ар жак бер жагында үй салынган. Ал деген салынган жер. Мынакей коррупция деп коюшат анан. Коррупция деген мына биякта эч кандай жоюлган жок коррупция биз жакта. Могу 402-квартира. Дагы межнаселенка деп айылдын ичиндеги үйлөрдү мынакей недавно трансформация, амнистияга киргизгиле деп киргизди. Кайра эле ошол эле айыл өкмөттүн решениясын алып барса, госрегистр киргизбейт. Булнай решение бизге кереги жок деп. Мына менин артымда жатат 10 гектар. Мынакей алдык. 10 гектарды алдык мынакей. Аукционго койгондон өзүбүз алалы, биз айылдыктар алалы деп алдык мынакей. Септик эчтеке чыкпайт. Жай менен сугарылып атат, потому что бул деген бир деген песок, кум. Тимеле күйүп кетти мынакей. Канча миңдик жанагы укмуш, тимеле шумдук, тимеле семени алганбыз. Анын баары күйүп кетти. Айтып эле жатабыз, бу жерде үйгө бергиле. Продолжение села балдарыбызга. Биз эмне балдар эмне үй жок калабы. Анан эле бирдеме десе эле президенттин указы менен. Президенттин указы менен мынакей жаңы недавно эме болбодубу? Указ чыкты деп, межнаселенка үйлөрдүн баары тең кызыл китебин алсын деп. Канча жыл жаткан үйлөр, бир дагы ошол үйлөрдүн баары тең 30 жылдык жанагы эски үйлөр. Ошолордун баары тең ала албай отурушат. Потому что эме айыл өкмөтү неправильно решение чыгарып берип атат. Эме болсо, до конца айтып алайын ушуну. Госрегистр биздин районный госрегистр чыгарбай атат. Чечим чыгарбай атат. Андай чечим жок деп. Бул 10 гектарда, бул 10 гектар эч кимде жок. Муну айыл өкмөтү сразу эле алып кел, акчаң төлө деп төлөтүп алды да, гос эме соцфонд ала албайт, потому что
Потому что эмес жок. На законном основании мунун решениясы жок. Айлыкмат чыгара албай атат. Мен айтайын дегенім, мына илгери ушу алга калкоосу миллионер калкоосу эле. Мына ушул жерде отурган могу кишилер баары ушул жакта иштедик элек. Чабан болдук, бирибиз фермада иштедик, бирибиз мынакей механизатор болуп иштедик. Мына ушуларга жер беришке милдеттүү эле да өкмөт. Биздин көйгөйүбүз президентский аппараттанбы, же эме бир киши келсе бияка, чоңундан бирөө келсе, анан элдин маселесин көйгөйүн чечип берсе деп. Ошол жерден конторубуз бар, клубубуз бар, ошол жерге отуруп шашпай чечип берсе, болбосо салып баштайлы ушундай. Мейли түртүрүп салсын биздикин. Эмне кылабыз? Колубуздан келген ошол. 2 комнат салабыз, 3 комнат салабыз эптеп, топурактан үй салып алабыз. Балдарыбызга эптеп үй салып, балдар өсүрүштөй болду. Ген план даяр. Ген план даяр. Мисалы не берем, меники 28-ке чыкты. Папасы квартирада жашап жүрөт. Кандай болот анан ушу? Ошону чечип бергенге жардам бергиле эле. Ал ушу айыл өкмөт сиздерге бул жер баягы 2 жыл салыгын төлөп келди деп атпайсызбы? Андан кийин не болду азыр? Жакында эле аким келип кеткен. Анан ушул жерди тияктуу булар суга жер экен деп берилбейт деп отказ берип кеткен. Ачык эле айтты. Мен бере албайм деп кетти. Анан биз каяка баралык? Сугат жол жер болгондо бирөө бир нерсе айтады бул жака 28. Мына кум да ушул жер кум, мына көзүңөр көрүп атасыңбы? Эчте көчпөйт бу жерде. Эчте көчпөйт. Бөлүп берген да силердики деп. Эчте көчпөйт бу жерде. Муну только участокка берсе, мына элдер алып, кичинекей үй салып оокаттарын кылса. Бөлгөн да бар. Ошол биздин маселе. Сиздерге бөлүп берген, бирок үй салууга уруксат бербейт. Ооба. Ген план бар даяр. Ген план бүт бар даяр, бөлүнгөн бер. Ошол үчүн мына үй салынып турат да. Мына үй салынган ошол үчүн да. Бөлүнгөн бер. Мисалы үчүн биздики 4-чү болуп салынган түйүнө турат. Жогорку кеңешке 3 жолу бардык, 3 созуктун депутаты менен. Жогорку кеңештин эмне жумушу бар биздин жерибизде билбейм. Анан аяк билет деп койду, кармапты, мына 28 жылга кетет. Мен ушуну трансформацияга бизди жүдөтпөй эле бербей балдарыбызга. Жок, мурунку айыл өкмөтүбүз кармаптыр. Мопурдун ортосунда 12 гектар, теге немис көчөнүн башы деп коет, аякта 10 гектар. 20 гектар сатып бүткөндөн кийин аяк буяка киришмей экен. Аякты сатты. Пескабыз тытылыптыр, айрылыптыр, мына көрсөтсөк болот. Өзлөрүнүн каалагандарын жазып, каалаган кишине бериптир болушунча. Эми калган эл журт үйүндө буерге баскандары келди. Үйүндө жатат чал кемпирлер. 1-2 комнатамда тыгыл, ошолордун балдарына бербейби? Условияны караганбыз дейт. Көп азыр кыдырсак баары сатылды, жердин баары. Эмне дегенде Ахматов сатты. Эже айтсаңыздар, Ахматов Шаадатбек деген сатты. очередке турганбыз деп атпайсыздарбы? Анан очередибиз жылып кетти деп атасыз. Очередиңер жок. Айыл өкмөткө бардыңыздарбы? Не дейт ал? Очередке Мына көрсөтпү? очередти айтайын. Могу балдар турганы качан? Уже картайды, 50ден ашты мына булар. Булардын балдары келинчек ала турган болуп калды. Силерге болбойт, үйүңөр бар деп атат эми. Ушу кантип болсун? Ошо кантип болсун? Закон боюнча бир адамга бир жер бериш керек. Үй салганга. А булар мына балдар алат, ага бербейт. Балдар өзүнчө арыз жазсын дейт. Ошо ким закон чыгардандай билбейм. Ошону айыл өкмөтүнө барып териштирип карап бергенге губернатор обещать эткен, зам губернатор экен. Губернатор өзү жок. Мен эмени жиберем силерге, ГКНби жиберем. Анан кийин ошентип жөнөтүп койду да, буквально 1 ай мурун. Кайра өзү силердин катыңарды биз районго жибердик. Райондо отурат зам аким. Председатель комиссии болуп. Даже үйлөрдүн документин 3 жыл болду, 3-чү жылга кетти. Бүтүрбөйт аны жатат. Алар эмеге айыл өкмөтүнө жиберет, айыл өкмөтү госрегистрге алып барса албайт. Кайра акимге жиберет, ушинтип 3-чү жылга кетти. Үйдүн документтери жок. Балдары военный учетко тура албайт. Паспорт ала албай, баары темсилеп жүрүшөт. Бул эмне деген кордук? Жумалиев алмас деп коет. Зам аким аны сурап алып турбай күнү аты ким деп коюп, кагаз жөнөтүп койдум ошол жака дейт. Алардан уже 3 жылдан бери кагаз жооп күтө албай жатат. Прокуратурага бардык. Аяктан да жооп ала албайбыз. Эмне дегенде аким башкарат экен, зам. Өзү акимдер уже 3-чү жолу алмашып атат. Алар эмне билет эми?
Урматтуу калк, урматтуу президент, урматтуу Нуркожоевич. Биздин кайрылуубуз ошо турган жерибизде илгертен ошо ата бабабыздар иштеп келген колхоздо, өкмөттүн ишин кылып, положенный нерсесин баягы өкмөттөн айыл өкмөтү бөлүп берген нерсесин 2 жыл налогун төлөп, башкасын төлөп ошо келишип, эң акыры анан кийин бербей деле койду ошону жериничи. Ошону кайрылмакпыз ба мыйзам чегинде чечип берүүнүчү. Бул бүт документтери даяр экен, баягы кол коюшу керек экен да, ошо кол коюп генпланга. Под строительствого ошого кол коюш керек экен. Ошону кайрылат элек ба элдин атынан, ошо айылдын атынан, ба жаштардын атынан. Ар бирибиз ошо жаштар чоңойдук, бала чакалы болдук, анан кийин бөлүнүп чыгууга туура келди. Анан ошол жерден участоктарыбызды алып, үй салып жашаага ошо уруксат бериңдер да. Жардам бергиле. Силердин могу бир ооз сөзүңөр, урматтуу Нуркожоевич, өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Ар бир жаштын үнүн угуп, ошо ар бир жаштын келечегин сизге кайдыгер карабастырыңарга ишенебиз. Ошону чечип берүүгө суранабыз да. Мынакей, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу кагазды алып алып биз райондо жүрөбүз. Андан түшүп алып, андан чыгып алып губернаторго барабыз. Минсельхоздон кайра келип эле биз өзүбүздүн прокуратурадан кайра эле районго ушинтип эле жүрөбүз. Мына кагаз даяр. Сизден ошо сураныч ошо биздин жаш балдарга, биздин балдарыбыз эмес, биздин неберелерибизге сурап калдык эми. Балдарыбыздыгы мейли ар кайсы бирдемени сатып алып салып атышат. Биздин ушу 25 гектарыбызды чыгарып берип, балдарыбыз неберелерибизге үй салсак жакшы болот эле. Могу кагазды жеткиргенден дагы уже барып эле кайра келип атат да, сизге жетпей атат. Ташиевке да кайрылуу кылат элем. Жанагы тиги чорныйларды, ОПГларды кармап атабыз, тиги Көлбаевди мындай кылып атабыз. Мына бизде бир жерде эле жана 50 соток боюнча эле мен ошо суранарым ошо. 10 бала 5 соттуктан 10 бала алат эле ошо жерден жер. Ошо бизден сураныч, ошо да пожалуйста, бизге ушуну бир кайрылып бир жеткирип койгулачы, могу кагазыбызды алып койгулачы. Жеткире албай койдук, муну кагазды бергенден да коркобуз. Кайра эле мына тытылып кайра келип атат бизге. Мен Каракулов Жекшеналы. Мен ушул айылдын тургунумун. Мен бу жерде 1941-жылы 10 декабрда туулгам. Мен өсүп мен атам болсо согуштан кийин келбей калган. Ошондо мени интернатка менин чоң апам өткөргөн ошо интернатка. Ошол жерде жүрүп окуп жүрүп аядын бүткөндөн кийин мен 4 жыл 10 класста бүткөндөн кийин спорт интернаттан 4 жылга армияга кетип калгам. Армияда 4 жыл жүрдүм Советтер Союз флотуна подводный лодкада. Анан кайта ага чейин мен шаардагы эркин күрөш залында тренировка кылып жүрчүмүн. Анда кичине Кыргызстандын Фрунзе биринчилигинин республиканын чузу. Аты 4 жыл тияктан болсо 4 жыл жүргөндө спортмен займастып 2 жолу ТХК чемпион СССР болдум аякта. Кайта келгенден кийин бияктан келип заводко иштедим. Заводдон иштеп тургандан кийин дагы тренировка кыла берин калтырбай. Ошону энди мастерди толтурдум. Андан келип тургандан кийин эмеге физкультурный институтка кирип андан окуп 2 жыл окуп 2 жыл окуп ошону окуптан кийин турмушунда 2 жыл калганым болсо заводчон окуп бүттүм. Анда аерде бүткөн мастер спорт болгондон кийин үйлөнүп калсам эмемди багам байгалбайм деген Калининский Карабалтага тренер болуп иштеп калдым. Аерден 2 жыл иштедим. Аерден 2 жылды болдум. Анан кайта шаарга спорт интернат ошондон 1971-жылы ачылган. Ошондо биякта орус тренерлер келбей атат акча сас деп. Менин чыкты ошо акча сас болсо дагы депти бияк келип ошо иштеп, могу спорт интернат мен ачкам. Ошо жерден 1971-жылдан 1-августтан 1917-жылга чейин спорт интернатта. Андан кийин бир директорум өзүм окуучу балам картайып калып туруп эмеге эс алган деп кайтып берген. Мен анан өзүм кайта туулган жеримен калып жерден дагы болсо кичине болсо жарты скада тренер болуп иштеп атам. Аякта интернатта иштеп атканда балдар чемпион, мир, чемпион союза, мастер спорта даярдагамын. Анан бияк келип
Biyakı gelsem ondan keyin iki oğlum var, bir kızım var. Kızım bolsa mayıp bol, kulak boy, жақсы сөйлеп жатат. Bir үйде қасы жашап жатабыз. Abi енді алғада колхоздың өсіп жерімден болса өсіме жер бербей, даже бербей мен үйден салдым, сатып алдым ошол жерден. Сатып алып үй салдым. Анан очередке тұрып қойғанбыз берге. Тұрып қойсақ, биринчи, экинчи очередте бир отырып анан кейін бияқтан башкаларга берип, биз мага берип, башка элдерге да бербей эметип койду. Мен ошондо мен кымбаттуу Садыр Жапарович президентибиз ушуну өз көзүңүзгө алып, жүрөгүңүзгө алып, ушуну менин суроом, мен алган суроомун кабыл кылып, ошо жардам берүүгү суранабыз. Биз айылыбыз бүт барын тең. Мен ошону мен сизден суранам. Сизди болсо биз дайыма алгалыкта дайыма колдойбуз. İşlеген иштин билет. Мисалы лично мен телевизордон көрүм сизди деле илгери тиги ата энеңиз болсо молдо болуп өстү, жүрөгүңүз таза экен, ошо жүрөгүңүз таза үчүн Кыргызстанга кичине жардам берип. Сизге чоң рахмат. Пенсияны көтөрөсүз. Ишиңизди мугалимдер эметип атат, бүт ошо элдин баарысына рахмат. Ошо ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дагы жакшы деп Кыргызстан Швецияга жибериңиз. Аксакалга ата мен суранам. Биз ушул айыл өкмөткө келдик. Айыл өкмөт башчысы бизге кандай жооп берет? Биздер менен чогуу бирге байкайлы. 25 гектар. Эрежелерди таанысызбы? Таанышмын. 25 гектар жер алындай болгон. Мурун бизге чейин трансформацияга дайындашыптыр. Элдерге көрсөтөбүз. Анан аны дайындап, документтерин чогултуп, районго беришиптир. Бергенде 2009-жылы жерге болгон мораторийге чейинки мораторий болгонго чейин айыл өкмөтүнүн чечими кеңештин токтому болсо трансформациядан өтөт деп ошондой мыйзамда жазылыптыр. Анан биздики кеңештин чечими жок, токтому жок, айыл өкмөтүнүн чечими болуп калган. Ошонун негизинде бир случайдан токтойт. Экинчиси болсо заключенияларды ар бир структурадан алганда земельная водная инспекция использовать только по назначению берип койгон. По назначению бергенде ал жерлер ашайын жер болгон. Ошон үчүн өз убактында иш жүргүзүлдү деп ошон менен ак мен алган. Сиздер канчанчы жылы 1997 12 6 гектар менен документтер бар. 97 жылдан баштап бөлүнгөн. Эмне үчүн айыл өкмөтү ошону белги менен өткөрбөй таштап койду? Ахматов Шаданбек болчу. Аны берки 12 гектар мокурду өткөрөт дагы, ар жак жок документтер. Эмне документин жеткирбей койду айтпайт. Жогорку кеңеш кол койбой дейт. 3 жолу бардык биз. 3 созуктар тең 3 жолу бардык. Мына чечилет деп Кенжебаева деген баш болуп туруп 17 киши комиссия түзүлгөн. Биздин айылга келген 2-3 машина болуп келип текшерген. Текшерип болду, өтөт силердики. Республика боюнча ушундай болуп атат деп кетишкен. Анан кийин эле кайра өтпөйт деп эле жатты. Ал убакта өтөт деди. Комиссия келип текшерди. Полени көрдү. Казыр Кенжебаева түрүп турат го дейт. А эми үчүн анан газы болбой калат. Ошону түшүнбөй жатабыз. Саламатсызбы? Ошол официально ошондой да? Кенжебаева келип, бүт элемени кыдырып, республика кыдырып жүрөбүз. Сиздерки өтөт деп кеткен. Всё, мына эмет эле. Муну деген эме кылды да. Апа, муну деген саматтар изилдеди. Ошол көрсөтчү. Мага чейин келип айтышкан да. Ушундай причинасы бар. Эмне үчүн элге таратылбай атат, эмнеге трансформация болбой атат депчи. Эмеси причинасы ушуларда жана айтып кетти самат. Земвод инспекция бербей болгон, по назначению колдонуусунда берилген. Ошо причинасы ошондой. Анан кийин биз деген районный комиссиянын чечимин күтөбүз да. Районный земельный комиссия бергенде, анан биз өз жактан ходатайство бере алабыз. Кайра эле трансформацияны ким айтат да? Аны билесиздер да. Анан трансформация болуп билесиз го. Сиздерде биринчи ушул кезекке тургандардын тизмеси барбы? Биринчи. Мен жотөрпөсү болуп бар. Сиз өзүңүз таштырсыз? Мен Мусина Мершишанам. Мен
ПКТР болгончо ошо Узун райкомунун депутатымын, жер комиссиясы боюнча болчумун, азыр төрайыммын. Ата болгондон кийин данный момент ушу бүгүн эртең бүтөт болчубуз. Ошондоймун. Мен деле жооп бере алат элем ошол жөнүндө. Биз почти 1 жыл отурганбыз бул боюнча списокто такта берет деп. Бизге чейин списокто такталбай, кому кандай болсо берилип калган убактар болуптур. Биз анын баарын алып, айрыкөттөн бүт спискаларды алып такталганбыз. Канча жыл берилип калган ошондой? Жерлерди ошондой 3 айылдан 3 жерден бир 70 канча участкадан берилиптир. Ошонун ичинен бир 20-25 кишилер спискадагылар берилиптир. Калганы бары спискада жок адамдар алынып калган экен. Это до нас было. Это 2000 канчанчы жылдар болду? 2013. Ошондой жылдарда 2015 ошондой жылдарда окшойт да. Мен ошо тактайт айткам жерлерде. Ошондой болгон. Анан биз депутат болуп келгенден бери бизге табыш задание берген, чтобы биз ошонун баарын электеп, ордуна келтирели деп. Биз списокто толуктадык, баарын электирдик. Ошондон көргөнбүз, ким алганын, ким жөн эле алып алгандарын да көргөнбүз. Списокто жок болуп эле. Анан бүт ала тургандардын эмесин жер трансформация өтөт деп калды да. Ошон үчүн биз даярдалып дегенде биз даярдаганбыз. Ошондо получается тиги документтер чогултуп бүт даярдап койгонбуз. Турган. Анан кийин кайта өтпөй калды дешти. Себеби бул жанагы УОС суунун эмеси боюнча, сейчас мен туура айтып Земвод инспекция. Земвод надзор. Который земля поливной экен, андай жерлерге берилбейт деп президенттин указына такалып токтотуп калган. Ошон үчүн биз аны баарыбыз токтоп калдык, эмне кылабыз? Анан башка президенттин указы турса, жөн эле жылдын кыла бергенде эмне пайда чыгат? Жөн эле өтө бергенде эле болбойт да. Просто мен ойлойм азыр, данный момент бул жерди эмеге чыгарыш керек, что действительно сугарылган жер болсо да, жер неплодотворный, жакшы урожай берилбейт. Ошондой деп туруп, нормально чыгарып туруп, анан кийин элге бериш керек. Анан азыр элдин баарын билебиз аны. Ушул жерде сизге суроо. Баарыңызга билем. Ушул жерде албай, жер албай, бирок списокто алды деп жазып койгон болгону жок жер. Такташ керек, комиссия земельный жок, биз андайларды только документтерин чогулттук. Анан алды дегенден бирөкөө бар окшойт, биз да аны укканбыз. Но биз до конца бүтпөй калдык да, потому что токтотуп койду да. Бул жерде мындай да, мен айтып коеюн да. Азыл деген Новопокровка айлык өкмөтү, Узунгур айлык өкмөтү болчу да. Анан кийин бул список мисалы бир күндө түзүлгөн жок. Бул деген жылдар менен кетет да. Жылдар менен 10-20 жыл турган бар эмедечи. Анан ал жылдын убагында мисалы бирөө деген каза болуп кетти, бирөө выехаш болуп кетти. Анан когда момент келгенде трансформация болуп жер берилет дегенде, ошондо деген атайын комиссия түзүлөт. Ошол списокти полностью карап чыгат. Анын ичине депутаттар кирет, айыл өкмөттүн жер кирет, сотрудниктер кирет, активисттер, местный жашоочулар кирет. То есть чоң комиссия түзүлөт, анан списокти полностью карап чыгат да. То есть анын ошонун ичинен көбү деген чийлет, потому что деген положение бар да. Положение боюнча монда требованиялар бар. Ошолорго багыл келген кишилер эле калат бул жердечи. Ошондой эле бул требование. Анан возможно болуп калышы мүмкүн, жана сиз айткандайчы. Но аны деген биз көрмөйүнчө айта албайбыз да. Потому что комиссия караш керек. Бир киши чечим албайт анычы. Мисалы бирөө выбывший болот, бирөө умерший болот. Анан башка эмелер болушу мүмкүн. Мисалы россиянин болуп кетиши мүмкүн да. Башка жаран болуп кетет да. Аларга бере албайбыз. Үй аласың. Ипотека, жана эмелерин бар. Андан кийин алар тоже алмайт. Биз комиссияны ошонун баарын тактап чыгарып То есть жанагындай эметкен возможно болушу мүмкүн, но ал комиссионно каралат, обязательно бар. Бизде, например, Новопокровканыкы 3000ден ашык список бар да. Анан ал бер жагы эле 15 жылдан бери чогулуп келаткан список да. Аны обязательно, если трансформация болсо, ал комиссионно каралат да. Аяқта маселе жок. Бизде 2006-дан бери билер бар экен, албай калгандар. Ортодон наоборот спискага кирмей ар касерден алган элдер бар экен, анан албагандар бар экен. Биз ошону тактаганбыз да. Мен алгам очукты балдарым бар. Мен билбеймин. Сен балдар турат, көтөн турат балдар. Кызым бар. Кызыңыз да турат. Кызыңыз лоозу. Жок. Байке, сиздики кызыңыз лоозу деп биз бүт баарын тактадык.
Ким өлүп калгандар өлүп калды деп тушуна жаздык, умер деп. Кто выехал вообще, выехал деп жаздык. Анан алар, конечно, уже отпадет беркилердин список кичине өйдө жылышат да, атталачы. Ошондой бар чыгарганбыз. Алды дегендерди сиз жаздыңызбы? Конечно, алды дегендер да бар да. Бул жанакы 402 контурга бөлүнгөн адамдардын баардыгы получил деп коюлуптур. Эми ал элек ал. Жок, бул эже 402дегилергечилер журналдын ичине получил деп коюптур. Анан балдар келди, мага кагаз керек жок, биз кагаз чогулткула деп баарына кагаз жиберди уведомление. Анан келди, эмне мага кагаз керек жок. Мен айтып, силер 402ден алган турбайсыздар, силер 402ден бизди алат деп бизге мурун очутке койгон. Но биз алган жокпуз. Анан биз мону жана список жана алгандар списогун алдык да бүт карап туруп 402ден алгандардын баарын алды деп, башка жерден алгандар бар экен, алды деп алгандар бар кайсы список киргизгенбиз. Бул эже кайсы списокто өтүп жүрүп билбейм, но мендеги списокто 402дин баарын кайта 402дин баарын киргиздиргенбиз журналга. Киргизип туруп биздин списокач 402ден албагандар экен, тургандар, но албагандар деп. Анын баарын киргизгенбиз. Сиз экөөбүз списокко турабыз. Сиз жер алдыңыз, мен ал элекмин. Мен сиз жер алдыңыз да мага берип койдуңуз. Ошондо мен ал деп жазып койдуңуз. Жок, мен алды жазган жок. Это до меня было. Ошо жазылып турупту. Бирок биз бул эженин баласын киргизгенбиз. Бул бала ала элек экен. Алса жерин алды. Бул алып туруп жерине береби, алмашабы, это их проблема деп. Турат алган жок, Эльмира. Ал суракада турат ал жер. Азыр мындай аз комиссияны карайсыздар да, трансформация болсун. Ушул Силерге жараша азыр эжеке. по закону айтып атам мен. Бир да эчтекен чыгарган жокмун лишний. Убактысы келгенде жер трансформация болгондо ошол моментке периодко келсек, биз комиссионно баарын киргизип туруп калыс болуш. Вот 25 киши болсун. Ошо комиссиячы. Бирок ошонун баарын киргизгенге кеп бере алам да. Киргизип туруп, жумасына мисалы постоянно келиш керек, караш керек, ошону кыргызтетип полностью ошону кыла алабыз. Ладно, бул вопрос. Үйлөрчү салынган үйлөр. Үчүн документтерге жетип, азыр госрегистр кайра айтып атат баары. Аны кантебиз? Айыл өкмөткө аким жиберет, айыл өкмөттө госрегистр аяктан аткан. Калктуу коныштугу населенканы айтып Муну бербей жатат азыр. Калктуу бизден айыл өкмөттөн эми күнөө жок. Биз 91 киши керек, биз берип турган чечимдерди биз элдерге бердик. Ким берет, аягы ким? Биз эми госрегистр каттап айтса биз эми Мына баардыгы жок да. Нуркожоевичтин берген указы канча жыл болду? 2 жыл, 3 жылга кетип атат. Жалоба жазып. Комиссия кылып ошол үйлөргө Каттап айтат госрегистр каттап. Биз чечимди айыл өкмөттөн керектүү, бизден керектүү госрегистр кандай документтер керек болгон чечимдардын баарын элге бердик. Бизден айыл өкмөттөн бизден бир дагы бирөөнү да кармаган жокпуз, токтоткон жокпуз, баарын өз убагында бердик. Алар эми госрегистрге катташ керек. Агер госрегистр каттап айтса, биз күнөөнбүз. Жанагы мурунку бөлүнгөн жерлери сатылган жерлер 20-50 гектарды таап бериш керек. Жанагы мурунку главаны чакырып, жанагы Ахматовду чакырып, ысымдарды жиберем деген губернатор. СМБ тегинде жиберем деп кайра сиздин укугуңуз толук бар. Толук укугуңуз бар. Кайрылыңыз башка тема болуп кетти. Башка тема болуп кетти. Бул жер боюнча эми сиздер жана ушундай айткандай комиссия барып трансформация болгон ушунда полностью ушул спектакль жарандарга тең бөлүшүп бересиздер. Полный положение бар. Положение алайык. Комиссия иштейт. Комиссия иштейт, положение алайык. Комиссия чечим чыгарат, моолар деген укугу бар алганга, моолар укугу жок дейт. Все, кол коюшат, ошо менен таратылат.